Бизге чыр эмес, жер керек. Адахан Мадумаровдун айткандарына жергиликтүү тургундар жооп кайтарышты. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров башкы прокуратурага 2009 жылдагы коопсуздук кеңешинде катчы болуп турганда кол койгон кыргыз-тажик чек-арасы тууралуу протоколго байланыштуу сурак берүүдө. Эске сала кетсек, ал протоколдун негизинде 275 метр жер тилкеси тажик тараптан 49 жылга ижарага алынган. Чыр чатактын чордону болгон бул жер Баткен районунун Көктош айылынын аймагында жайгашкан. Буга чейин 4 көчө деген ат менен белгилүү болгон дал ушул тилкеден Баткенден Лейлеке жана Сүлүктүгө жол өткөн. Кол койылгон протоколдон кийин тажик тарап бул тилке биздики дешип, жаңжалдар чыккан сайын жолду жаап салууну адатка айландырышып, ал турсун турак жайларда куруп алышкан. Адахан Мадумаров жана анын тарапташтары бул протокол эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес деп айтышууда. Буга байланыштуу жергиликтүү тургундар бизге чыр эмес, жер керек. Жер шартын билбей туруп, туура эмес пикириңерди айтпагыла деп чыгышты. Бул төрткөчө маселеси акыркы убакта өтө орчундуу болуп калды. Себеби бул мурда бул жерлер кыргыздын жери болгон. Биз бул жерде ойноп чоңойгонбуз да. Мына жерден биз мына Ташкент айылынан пешком келип, эгер мына көпүрүктөр жогунда пешеходный эле жол болгон. Анын астыларыны адамдар эгин кылып, кыргыздар эгин кылып жүрчү. Тарихта жер болгон эмес бул жерде. Кийинки убактарда биз 2019 жылкы кандай неме болгону бизге белгисиз бул. Бул азыр чыгып атат, энди ошо Мадумаров кол койгон деп. Мадумаров кол койгондон дагы тыш нерселер бар да. Ал жерде часын саткан жерлер бар. Муну иликтесе гана билинет. Энди Мадумаров сатып алып, сатты деже протоколго кол коюп, бул баягы күчү жок деп атпайбы? Күчү жок болсо келсин. Мына жерге келип, билген адамдарды кимдер менен бетте кеңешип чечкен ушул адамдарды көрсөтсүн. Кайсыл адамдар менен жолугуп, ушундай кылсак тууру болот деп кимдер менен кеңешип чечкен. Мына ал жагын көрсөтсүн. Жакынкы убакта дагы Мадумаров чыгып айтып атат. Мен аябай жакшы иш кылганмын. Ал жерде даже кыргыздын кыздарыны чечиндирип деген сөздөрү бар да. Бул чындыкка жатпайт. Мадумаров келгенде ал жерде ага чейин эле биздин өзүбүздүн жергиликтүү эл тажиктердин bir 15-20 күндөй турган. Вагону келип, таможниктери и пограничниктери. Вагондордун одары өрттөп ийишкен. Андан кийин кетип калышкан. Айбалаевдин убагында даже заправкаларында иштетпей койгон эч ким болгон эмес ал жерде тажиктерден. Мадумаровдун бул айтканы калп. Ал жерде эч кандай бизге кысым да болгон эмес. Наоборот, биз кууп турганбыз ал жерденчи. Просто тажиктердин убагында эми бул жерде көп нерсе тиешелүү болуп кетиши мүмкүн да. Бул менин жеке оюм. Жеңиш Разаков болгондон кийин аябай күчөгөндө бул массированный болупчу. То есть кыргыздын таламын талашкан эч ким болгон эмес да. Односторонний болуп калган тажиктердин үстөмдүгү. Мүмкүн ошонун натыйжасыбы. Ну, короче, эми негизгиси Мадумаров туура эмес кылган деп эсептеймин. Кыргыздын жерини тажиктерден арендага алып мактанганы бул акылга сыйбай турган иш.